Саламатсыздарбы? Сабактарды кызыктуу өткөрүүнү кааласаңыз, анда Филиппити сайтын колдонсоңуздар болот. Филиппити сайтын колдонуу үчүн Chrome браузерин ишке киргизесиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин Филиппити сайтына киришибиз керек. Филиппити сайтына кирүү үчүн адрестик жолчого сайттын адресин жазасыз. Сайттын адреси filippiti.net деп жазылат. Сайттын адресин жазып, Enter клавишасын басканыбызда сайттын страницасы ушундай болуп ачылат. Башкача айтканда башкы бети. Бул жерде бул сайтта иштөө үчүн сайтка катталуунун кажети жок. Сайт менен иштөө үчүн Google аккаунт жана Google таблица болсо жетиштүү. Сайттын страницасы англис тилинде ачылат. Эгерде англис тилине түшүнбөй жатсаңыз, анда бул страницаны орусча которуп алсаңыздар болот. Орусча которуу үчүн адрестик жолчодо бул жерде перевести эту страницу деген баскыч бар. Эгерде бул жерде ал баскыч жок болсо, азыр бул жерде перевести эту страницу баскычы жок. Анда кантип которобуз? Орусча которуу үчүн страницанын бош жерине мыштын көрсөткүчүн алып барып туруп эле мыштын оң жак баскычын басабыз. Басканыбызда контексттик меню чыгат. Бул жерден перевести на русский дегенди тандап коебуз. Тандаганыбызда сайттын страницасы орусча которулуп калды. Эми бул сайтта 20га жакын шаблондор бар. Ушул шаблондорду колдонуп, сабактарды кызыктуу өткөрсөңүздөр болот. Азыр бул шаблондордун арасынан биз Flippity Randomizer шаблонуну колдонобуз. Бул шаблондун жардамында биз тапшырмаларды түзүп, окуучулар менен сабактарды кызыктуу өткөрсөңүздөр болот. Шаблонду түзгөндөн кийин кантип иштөө боюнча сабактын жүрүшүндө көрсөтүп кетебиз. Бул шаблонду өзгөртүү үчүн инструкция баскычын басабыз. Инструкция баскычын басканыбызда кийинки страница ачылат. Бул жерден страницаны орусча которуп коебуз, русский деген тандап. Бул жактан төмөн жакка түшсөк, шаблондо иштөө боюнча инструкция бар. Бул шаблонду өзгөртүү үчүн биринчиде турган сделайте копию этого шаблона деген шилтемени тандайбыз. Шилтемени тандаганыбызда бул жактан копия документа деген страница ачылат. Бул документти өзгөртүү үчүн создать копию баскычын басабыз. Создать копию баскычын басканыбызда Google таблица жүктөлөт. Google таблица жүктөлдү. Бул таблицада көк фон менен берилген ячейкаларды өчүрбөйбүз. Бул жердеги калган тексттерди өзгөртүп биз тапшырмаларды түзсөк болот. Эми бул жерден биринчи мамычадагы мамычанын аталышын өзгөртүп коелу. Бул жерге insandardын сүрөтү деп коелу. Insandardын сүрөтү деп коелу. Андан кийин бул жака insandардын аты жөнү деп коелу. İnsanların adı жөнү деп коелу. Азыр биз тапшырманы кыргыз адабияты боюнча түзүп көрөлү. Бул жерге ким болгон деп коелу. Ким болгон. Андан кийин канчанчы жылы туулган деп коелу. Кийинкисине кайсы жерде туулган деп коелу. Кийинкисине биринчи чыгармасы деп коелу. Ушундай кылып дагы сиздер каалагандай категорияларды, башкача айтканда суроолорду кошуп кетсеңиздер болот. Эми бул жака суроолорду жазабыз. Биринчи
бул жерге инсанды, ошол залкар инсандардын сүрөтүн алып келип коебуз. Сүрөттү алып келип коюу үчүн ошол сүрөттүн ссылкасын алып келип коюшубуз керек. Ал үчүн бул жактан жаңы вкладка ачабыз дагы. Бул жерге Чыңгыз Айтматовдун сүрөтүн алып келип коелу. Ал үчүн бул жака Чыңгыз Айтматов деп жазып туруп Enter клавишасын басабыз. Басканда ушундай бет ачылат. Бул жерден биз Википедия дегенди тандасак да болот. Википедияны тандаганыбызда бул жактан мына Чыңгыз Айтматовдун ушул сүрөтүн алсак да болот. Же болбосо бул жерден артка кайтып туруп, бул жактан биз картинки же болбосо изображение деген вкладканы тандасак, Чыңгыз Айтматовдун сүрөттөрү чыгат. Бул жерден ушул сүрөттүн шилтемесин алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн шилтемеге алып барып, сүрөткө алып барып туруп, сол жак баскычын басканыбызда бул сүрөт өзүнчө вкладка болуп ачылат. Сүрөттүн шилтемесин алуу үчүн сүрөткө мыштын көрсөткүчүн алып барып эле мыштын оң жак баскычын басканыбызда контексттик меню чыгат. Бул жерден копировать URL картинки командасын тандайбыз. Тандаганыбызда шилтеме көчүрүлөт. Бул шилтемени Google таблицага коюу үчүн Google таблицага кайтып барабыз дагы. Бул жердеги текстти өчүрүп туруп, шилтемени ушул жерге коебуз. Ал үчүн правка вкладкасын тандап, бул жерден ставить командасын басканыбызда шилтеме бул жака коюлат. Андан кийинки мамычага Чыңгыз Айтматов деп жазып коелу. Айтматов. Андан кийин бул жака ким болгон жазуучу. Кийинки мамычага канчанчы жылы туулган, 1928 жылы деп коелу. Андан кийин кайсы жерде туулган, Талас облусу, Шекер айылы деп коелу. Андан кийин биринчи чыгармасы Акжаан. Кийинки тапшырманы түзөбүз. Бул жерден ошол шаблондордогу эле тексттерди өзгөртүп кетебиз. Бул жерден кийинкисине Алыкул Осмоновдун сүрөтүн алып келип коелу. Ал үчүн бул жерге Алыкул Осмонов деп жазсак да жазабыз. Алыкул Осмонов деп жазып Enter клавишасын басканыбызда ушундай болуп сайттардын тизмеси чыгат. Бул жерден биз сүрөттү алуу үчүн изображение же болбосо картинки вкладкасын тандайбыз. Изображение вкладкасын тандаганыбызда мына бул жерден сүрөттөр чыгат. Ушул сүрөттү алуу үчүн жанагындай эле сүрөттү тандайбыз. Бул жака өзүнчө вкладка болуп ачылат. Сүрөттүн шилтемесин алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн сүрөткө алып барып эле мыштын оң жак баскычын басабыз. Бул жерден копировать URL картинки тандайбыз. Андан кийин Google таблицага кайтып барып, бул жердеги текстти өчүрөбүз дагы, шилтемени ушул жерге коебуз. Правка вкладкасын тандап, ставить командасын тандаганыбызда сүрөттүн шилтемеси коюлат. Андан кийин бул жерге Алыкул Осмонов деп жазалы. Кийинки мамычага ким болгон акын деп коелу. Андан кийин канчанчы жылы туулган, 1915 жылы. Бул жака Панфилов району, Каптал арык айылы деп жазып коелу. Андан кийин бул жака биринчи чыгармасы Кызыл жүк. Кийинки тапшырманы түзөлү. Бул жерге Токтогул Сатылгановдун сүрөтүн алып келип коелу. Ал үчүн бул жерди жаңы вкладка ачып туруп, бул жака Токтогул Сатылганов деп жазалы. Андан кийин бул жерден ушул сүрөттүн шилтемесин алалы. Сүрөттүн шилтемесин алуу үчүн сүрөттү тандайбыз. Сүрөттү тандагандан кийин бул жерден сүрөттүн шилтемесин алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн сүрөткө алып барып туруп, мыштын оң жак баскычын басабыз. Андан кийин копировать URL картинки тандайбыз. Google таблицага кайтып барып, бул жерге сүрөттүн шилтемесин коебуз жанагындай эле. Шилтемени койгондон кийин бул жака аты жөнүн жазабыз.
Токтогул Сатылганов. Андан кийин бул жака ким болгон? Акын Комузчу деп коелу. Андан кийин бул жерге 1864 жылы туулган. Кайсы жерде деген жерге Кетмен төбө өрөөнүндө Андан кийин бул жерде биринчи чыгармасы кайсы экенин билбейт экенбиз. Кийинки тапшырманы түзөлүп, бул жерге Төлөгөн Касымбековдун сүрөтүн алып келип коелу. Бул жерден жаңы вкладка ачып, Төлөгөн Касымбеков деп издейли. Төлөгөн Касымбеков деп издегенден кийин сүрөттү алуу үчүн бул жактан биз изображение же болбосо картинка вкладкасын тандайбыз. Сүрөттөр ачылат. Бул жерден ушул сүрөттү алуу үчүн сүрөттү тандайбыз. Жанагындай кылып эле сүрөттүн шилтемесин көчүрүп алабыз. Андан кийин Google таблицага келип, бул жерге сүрөттүн шилтемесин коебуз. Сүрөттүн шилтемесин койдук. Койгондон кийин бул жака Төлөгөн Касымбеков деп аты жөнүн жазып коелу. Төлөгөн Касымбеков. Андан кийин бул жерге ким болгон? Жазуучу. Андан кийин бул жака 1931 жылы туулган. Андан кийин бул жерге кайсы жерде туулган? Аксы району деп коелу. Андан кийин бул жерге биринчи чыгармасы Кичинекей жылкычы деп жазып коелу. Эми бул жерден биз ушундай кылып бир канча тапшырмаларды төмөн жагына кошуп түзүп кете берсек болот. Ал эми шаблондогу өзүнүн тексттерин ашыкчаларını өчүрүп койсок болот. Мына өчүрүп койдук. Өчүрүп койгондон кийин эми бул жерден шаблонду кантип иштетебиз? Башкача айтканда, окуучуларды кантип ойнотобуз? Ал үчүн бул жерден файл вкладкасын тандайбыз. Бул жерден поделиться командасын тандайбыз. Андан кийин бул жерден опубликовать в интернете командасын тандап койсок, ушундай терезе ачылат. Бул жерден опубликовать баскычын басабыз. Андан кийин подтверждение беребиз. Окей баскычын басканыбызда ушундай страница ачылат. Бул страницаны жаап коебуз. Эми бул жерден экинчи листти тандайбыз. Төмөн жакта экинчи листти тандаганыбызда бул шаблондун ссылкасы чыгат. Бул жердеги ссылканы, шилтемени көчүрүп алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн шилтемеге алып барсак, төмөн жактан копировать белгиси чыгат. Копировать баскычын басканыбызда шилтеме көчүрүлөт. Эми окуучуларга бул шилтемени мессенджерлер аркылуу жөнөтүп койсок да болот. Же класста ойнотуу үчүн бул жерден браузерден жаңы вкладка ачып туруп эле шилтемени адрестик жолчого коебуз дагы. Enter клавишасын басканыбызда бул рандомайзер ушундай болуп ачылат. Бул тапшырманы чоң экранга проектордун жардамында чагылдырып коюп, окуучулар менен чогуу тапшырмаларды аткарсак болот. Бул жерде азыр биз тапшырмаларды аралаштырып койсок болот. Ал үчүн оң жакта турган ушул баскычты басканыбызда мына тапшырмалар аралашып калат. Өзүңүздөр каалагандай кылып аралаштырып койсоңуздар болот. Эми окуучулар кантип иштешет? Бул жерде сүрөттү карайт. Сүрөттөгү залкар инсандын аты жөнү ким дейсиздер. Бул жерден окуучулар ушул баскычты басып жылдырып дал келтириш керек. Басканыбызда мына Төлөгөн Касымбеков айлана берет. Же болбосо бул жакты бассаңыздар ылдый жакка карап айланат. Мына бул жерден Төлөгөн Касымбеков деп дал келтирет. Андан кийин ким болгон?
жазуучу эгерде бул жерде мындай болуп аралашып калган болушу да мүмкүн да. Мына кааласаңыздар аралаштырып коесуздар. Бассаңыздар ушул баскычта аралашат. Жазуучу канчанчы жылы туулган? 1928 жылы дейт. Бул жерде окуучу жылдырат 1931 жылы. Кайсы жерде туулган? Акс району. Эгерде туура десе ушул бойдон калтырат. Андан кийин бул жактан биринчи чыгармасы бул жерден жылдырат. Ак жаан, кызыл жүк. Так, бул жактан толук кошулбай калыптыр. Жанагы тапшырма толук кошулбай калыптыр. Ушундай кылып жылдырса болот. Андан кийин дагы сиздер кийинкисини алмаштырып коюшуңуздар мүмкүн. Бул жерден кийинки тапшырманы берүү үчүн ушул баскычты бассаңыздар жалпы аралашат. Мына жалпы аралашкандан кийин бул жерден сиздер ушул сүрөттү чыгарып коюшуңуздар мүмкүн. Же болбосо бул жерден ар бирини өзүнчө аралаштырып коюшуңуздар мүмкүн. Ушундай кылып бул жактан ар бир тапшырманы аралаштырып койсоңуздар болот. Мына бул жерден дагы кийинкисин дагы аралаштырып коесуздар. Бул жерден окуучуга тапшырманы бересиз. Сүрөттө кайсы залкар инсандын сүрөтү көрсөтүлгөн? Бул жерден окуучу жылдырат. Токтогул Сатылганов ким болгон? Акын комузчу канчанчы жылы туулган? 1864. Кайсы жерде туулган? Кетмен төбө өрөөнүндө. Андан кийин бул жерде чыгармалар экөөлүү болуп калыптыр. Кийинки тапшырманы бересиздер. Жалпы аралаштыруу үчүн ушул баскычты басып койсоңуздар жалпы аралашып калат. Аралашып калгандан кийин бул жерден сүрөттөгү инсандын аты жөнү дейсиздер. Бул жерден окуучулар жанагындай кылып эле жылдырат. Мына Алыкул Осмонов ким болгон? Бул жерден жылдырат. Акын канчанчы жылы туулган? Ушундай кылып дал келтириш керек. Мына 1915-жылы. Кайсы жерде туулган? Бул жерден жылдырат. Панфилов району Каптал айылы. Биринчи чыгармасы Кызыл жүк. Ушундай кылып окуучуларга тапшырмаларды түзүп, Филиппити сайтында сабактарды кызыктуу өткөрсөңүздөр болот.